Актал айылындагы берек имарат бышкан кыш менен салынып, сырты камыш менен жулууланып, кооздук үчүн тышы атайын курулуш материал менен капталган. Чатырына 5 күн тактасы орнотулган. Бул жабдуулар имараттын ичиндеги челекке күндүн энергиясын алып берип, ичиндеги сууну кайнатат. Өз кезегинде ал окуу борборду жылытат. Бул жерде эки система коюлган. Бирөө система отопления, бул котел менен, экинчиси күн нуру менен алган. Азыркы учурда күн нуру менен алгандын проценти абдан аз, себеп дегенде күн жабык, жакшы тийбейт. Көбүнчө ошо бул мешти кышкы убакта система тоңуп калбаш үчүн колдонушат. Күндүн нуру менен кеч күздө жана эрте жазда жылытса болот. Шилдеде таш көмүрдү пайдаланууга туура келет. Заманбап жылуулоо технологиясы менен турак жайларды ысытуу экологиялык жактан таза келип, бир жагынан абага эч кандай зыяндуу заттар бөлүп чыкпайт. Адистердин эсептөөсүндө кышында от казан 1,5 ай гана жагылат экен. Калган учурда күн панелдери гана колдонулат. Жаңы ыкманын аркасында көмүр сатып алууга коргон каражаттын бир тобун үнөмдөөгө шарт түзсө, экинчиден абага көмүр кычкыл газынын бөлүп чыгышынын көрсөткүчү дагы төмөндөйт. Бул имаратты дайыма эле окуу болбогондугуна байланыштуу жанагы элди, калкты тейлөөгө дагы шарттарды түзүп бериш үчүн бир единое окно деп бүт кызмат көрсөткөн органдардын баарын ушул жерге отургузалы деп чечип атабыз. Мекеме калкка заманбап жылуулоо технологиясын үйрөтүү үчүн окуу борбору катары иш алып барат. Нарын университети Германиянын бир катар жогорку окуу жайлары менен тыгыз кызматташуусунун алкагында ушул имарат салынды. Нарын мамлекеттик университети студенттер менен келечекте ушул жерде изилдөө ченөө иштерин жүргүзмөкчү. Анткени күндүн радиациясы канча болуп атат, келечекте ушул имарат канча энергияны колдонуп атат, канча энергия өндүрүлүп атат дегенди биз карамакчыбыз. Биз акыркы үлгүдөгү жылытуу системасын колдондук. Бул келечекте электриктер үй чарбасына дагы колдонуп, жайылтылса деген ойлорубуз бар. Имаратты жылытууда күндүн энергиясын пайдалануу тажрыйбасы оң натыйжасын берсе, облустун башка райондоруна жайылтуу мерчемделүүдө. Дүйшөн Шаршембеков, Нур Сабылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.